Апа, саламатсызбы? Ардактуу апакем, деди Нургазы бетинен сүйдү. Балам, келдинби? Апа, сизге айылдан жакшы, тың кыз алып келдим. Сизди карап турат. Дарыгериңиз келгенче? Жакшы, келсинчи көрөйүн. Кел адеми, апам менен тааныш, деди Нургазы. Саламатсызбы? Кел кызым, атың Адемиби? Ооба. Жакшы, жаш кыз экенсиң. 10 классты бүтүп жатам. Жакшы. Илгери биздин заманда телпек менен бир уруп көрчү. Жыдылбаса эле турмушка узатышчу. Азыркы жаштар 30га чыгып калганда араңдан зорго турмушка чыгышат, деп күлүп алды. Адемидей жашында мен да турмушка чыкканмын. Демек, Адеми да турмушка чыга турган маалда экен. Адеминин жүзү дуулдап кызарып кетти. Нургазы апасын кучактап күлдү. Апаке, Адемини уялтып жатасыз. Кайдагын айтасыз? Апа, тамактандыңызбы? Ооба балам. Жүрүңүзчү, чогуу тамактаналы. Сагындым сизди. Мына кичинекей небереңиз менен тамактаналы. Жүр Адеми сен да. Баары кухняга өтүштү. Гүлбү эже баарын камдап даярдап күтүп турган экен. Стол тегеректеп отурушту. Жайнаган тамактан Адеми уялып, аз-аздан ооз тийип отурду. Сөзгө аралашпай тартынып турганын көрүп, Саадат эне ичинен ыраазы болду. Ошентип отурушканда эшик шыгырап ачылып, Акинай кирип келди. Бою узун, арык чырай, чачы белине түшкөн, кызыл кыска көйнөк кийип, бийик такасын араң кармап турат. Мас экенин дароо байкоого болот. Атырынын жытына тамеки менен арактын жыты аралашып, бөлмөгө жайылып кетти. Колундагы гүлүн чакага ыргытып жиберди. О, бактылуу үй бүлө. Салам, дорогой. Кайда жүрөсүң? Кебетең эмне болуп калган? Кебетем эмне болуптур? Кир бөлмөңө, көңүлүмдү айландырба. Сенин көңүлүң айланып жатабы? Кир дейм, акмак түшүнүгүң менен, деп бетине чаап жиберди. Адеми кичинекей Адилеттин көзүн жаап, кучактап алды. Нургазынын жүзү кызарып, абдан жаман болуп кетти. Апа, кечирип коюңузчу. Апаңдан эмес, менден кечирим сура. Апаңды алып үйдөн чыгып кет, мени тынч кой. Кааласаң баланды да алып кет, мен талашпайм, деп өз бөлмөсүнө кирип кетти. Адеми биринчи күндөн эле Нургазынын жашоосуна таң калды. Үйүндө дээрлик баары бар. Акча, байлык, иши. Нургазынын өзү да акылдуу, боорукер, адамга жакын. Акинай болсо өтө сулуу, керишкен аял. Бирок ушундай адамдарга эмне жетишпей турганын түшүнө алган жок. Айчырактай уулу бар, иши бар, үй жайы бар. Бирок бул үй бүлөдө анын ата-энесинин жашоосун эске салды. Эртеси таң эрте туруп жүзүн жууп ашканага кирди. Адилетке тамак бышырып жаткан. Нургазы да кирип келди. Кутман таң. Рахмат. Эрте турупсуң, эс алсаң болмок. Апамдар дагы 1-2 саатта турушат. Мен эрте туруп көнгөм, тамак бышырдым, тамактанып алыңыз. Рахмат. Эртең менен тамак өтпөйт. Кофе болсо жакшы болмок. Жарайт. Шекер кошоюнбу? Ооба, азыраак. Сүттөн да азыраак кош. Кофесин ичип, Нургазы жумушка кетти. Саадат эне туруп, Адилет экөөнү тамактандырып, таза абага алып чыкты. Адилет бат эле Адемиге көнүп, колунан кое бербей ээрчип калды. Кайра үйгө киришкенде Акинай туруп, кухняда тамеки тартып отурган экен. Адемиге баштан аяк сынап карады. Эй, сен бери келчи. Саламатсызбы эже? Кимсиң? Эмне кылып жүрөсүң? Нургазы байке алып келди, апасын караш үчүн. Жакшы. Бар, мага суу алып кел. Курсагым ач, бир нерсе кылып бер. Адеми кече калган тамакты жылытып берди. Акынай тамак жебей, телефон менен сүйлөшүп, бөлмөсүнө кирип кетти. 1 саат өтпөй кайра жасанып чыгып кетип калды. Адилетке бир да көңүл бурган жок. Саадат эне келинин көргөн замат жүрөгү кысылып ооруп калды. Адеми дарысын берип, бутун, колун укалап, кечке баласын карагандай карады. Адилет да бакчага барбай, Адемиге жабышып калды. Жатса да, турса да чогуу. Гүлбү эже үй жыйнап, тамак жасап кечинде кетет. Адеми да жардамдашып жүрдү. Бара-бара баары ага көнүп калды. Кечинде Нургазы келип, уулун кучактап, апасынын алдына кирди. Баары чогуу тамактанды. Адилет болсо, эже тур, деп кечке Адемиге жабышты. Ой, бул балага эмне болду, деп күлдү Нургазы. Кечке эле эжесин ээрчийт. Түштө да, кечинде да эжеси менен уктайт. Апасынын кабары жок, деди Саадат эне. Акынайды атасы менен кеңешип дарыгерге жаткырдык.
бир эки жума көзөмөлдө болушат. Балам-ай, эне жүрөгү алдын ала баарын сезет экен. Мен бул никеге каршы болгондо эле жүрөгүм сезген. Мына эми баары айкын болуп жатат. Көчө кыдырып, кечинде мас келип, аял деген аты болбосо, эркектен да бешбетер. Нургазы бөлмөсүнө кирип, дубалда илинип турган бактылуу күндөрдөгү сүрөткө узак карап турду. Өткөн күндөр тагдырдын тамашасы, жүрөгүн өйүп өттү. Айылдагы апалар тамашалап, кызымды сага берем деп калышчу. 11-классты аяктап, жогорку окуу жайга тапшырды. Баары ойдогудай болуп, окууга да өттү. Окуп жүрүп өзүнүн жакшы жүрүм-туруму, тарбиялуулугу жана спортко жакындыгы менен бат эле айырмаланып, университеттин атынан ар кандай таймаштарга катышып таанылып калды. Сабактан тышкары спорт залга барып, досторду күтүп, шаар турмушуна да бат эле көнүп кетти. Билегинде күчү бар, көк бет, чечкиндүү, айткан сөзүнөн кайтпаган мүнөзү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Майда-майда болуп топтолуп, өздөрүн банда атап алган уруп тоноого жакын балдар да келип, тобуна кошул деп чакырып жүрүштү. Бирок ал андай жолдон оолак болууга аракет кылды. Күндөр өтүп, студенттик доордун кызыгын көрүп жүрдү. Каалагандай басып, жатаканага кирип чыгып, кыз жигиттер менен кафе аралап, түнү бою ырдап бийлеп, жаштыктын шагын сүрүп жүрдү. Убакыт билинбей өтүп, 3-курста келип жетти. Ошол учурда Тургунай аттуу кыз менен таанышып, экөө бири-бирин жактырып сүйүшүп жүрүштү. Тургунай айылдан келген, толмоч, ажарлуу, акылдуу, тарбиясы терең кыз эле. Бир күнү экөө кафеге барышты. Ошол эле түнү Акынай да курбу кыздары менен ошол түнкү клубда жүргөн. Ал ортону эч кимге бербей чимирлеп, бийлеп, кыска, ачык кийинип, бардык жигиттердин назарын өзүнө бурган. Акынай арык чырай, бою узун, белинин ийирлиги, колу бутунун түздүгү, назиктиги менен бир көргөн адамды кайды ер калтырчу эмес. Музыка катуулап, лезгинка башталды. Жигиттер буттарын жерге тепкилеп, полду солкулдатып бийлешти. Нургазы да жакасын чечип, жеңин түрүп, ортого чыгып, чеберчилик менен бийлеп кирди. Салтаны 3 ирет ыргып, акырында отуруп калганда, зал кол чабууга толду. Достору кучактап, алып баруучу да мактап жиберди. Ал чын эле мыкты бийчи болчу. Тургунайды кучактап отурганын алыстан байкап турган Акынай Нургазыга кызыга баштады. Жок дегенде бир жолу сүйлөшкүсү келди. Бирок Нургазы ага көңүл бурган жок. Бул Акынайдын ачуусун келтирди. Кийин ортого кайра чыгып, Нургазынын жанына келип, экөө бийлеп кетишти. Кафедегилердин көзү аларда эле. Ошол түнү таанышып, сүйлөшүп калышты. Акынайдын сулуулугу Нургазыны да кайдыгер калтырган жок. Бирок бул көрүнүштү көрүп турган Тургунай кызганып, Нургазыны сыртка алып чыкты. Эмне болуп кетти сага? Кантип бийлеп жатасың? Мен жөн эле бийлеп жатам. Тиги ачык кийинип, өзүн кармай албаган кыз сага жактыбы? Деди ачууланып. Кызганбачы, мен андай эмесмин, деп соротту Нургазы. Бирок анын оюна ошол учурда эле Акинай кирип алган эле. Акинай максатынан кайткан жок. Кайсы университетте окуй турганын таап, бир күнү сабактан чыкканда атайылап жолугуп калды. Ак унаадан түшүп салам айтты. Достору сулуулугуна суктанып күлүп өтүп кетишти. Салам Нургазы. Саламатсыңбы Акинай бийкеч? Бул жакка кайдан? Курбу кызым ушул жерде окуйт эле. Сени көрүп калдым. Алгач тартынгандай болгон Акинай бул жолу өзүнөн өзү уялып турду. Жүр, тамактанып сүйлөшөлү, деди ал. Кымбат ресторанга акчам жетпейт, деди Нургазы. Анда ачык асман алдындагы ресторанга барабыз. Экөө жөнөкөй чайканада тамактанып, сейилбакта көпкө чейин айланып жүрүштү. Акинай Нургазыны колтуктай басып, жытын жыттап баратты. Ал бул кезде аны чын эле сүйүп калган эле. Сендей кыздын жигити болуш керек, деди Нургазы. Жок, деди Акинай. Бирок мен жактырган бала бар. Анын сүйгөнү бар экен. Ушентсе да ал меники болот. Мен каалаган нерсеге жетмейинче токтобойм. Күндөр өттү. Экөө күн сайын жолугуп турушту. Нургазы аны досум деп жүрдү. Тургунай болсо кызганып ыйлап да калчу. Акинайдын туулган күнүндө ресторанда майрамдап, Нургазы да барды. Ал күнү ичпеген Нургазы мас болуп, экөө бийлеп жатып бири-бирине жакындап кетишти. Эртеси таң атканда Нургазы Акинайды кучактап жатканын көрдү. Экөө тең жылаңач эле.
башын мыкчып отуруп калды. Кечир мени, деди ал. Мен сага үйлөнөм. Эркектик сөз берем. Ичи коркунучка толсо да, аны сооротуп, өзү да өзүн алдап сыртка чыкты. Телефон колунда ой санаа мээсин жеп жатты. Эмне кылдым? Тургунайга кантип айтам? Ошондон кийин экөө аял күйөөдөй жашап калышты. Бирок кафелеп жүргөн жашоо Нургазыны бат эле жадатты. Акинайдын кылык жоругу, жеңил жашоосу бара-бара жакпай, ичинен ренжий баштады. Бир күнү окуудан чарчап келип, тез тамак алып жеп уктап кеткен. Түн ортосунда Акинай келип ойготту. Кайда жүрдүң түн жарымында? Курбуларым менен. Акинай, отур, сүйлөшөлү. Мындай жашоо мага жакпай жатат. Өзгөрөлү. Эгер менен бир болом, турмушка чыгам деген оюң болсо, жыйнал, деди Нургазы катуу эмес, бирок чечкиндүү үн менен. Анын эмнеси бар? Мен көнүп калганмын. Ооба, сени сүйөм. Мага бир аз гана убакыт бер. Сен каалагандай аял болууга аракет кылам, деп Акинай сөз бериптин болду. Убакыт түн ортосуна жакындап, Нургазынын уйкусу качып отурган маалда телефону шыңгырады. Достор эле. Алло? Нурик, кандайсың досум? Шүгүр жакшы, өзүңчү? Жакшы, бирок маанай жок. Жаныңда эч ким жокпу? Жок, кухнядамын, айта бер. Алмаздын үйүндөбүз, Тургунай да ушул жерде. Сени сурап кетпей отурат. Менин ишиме кийлигишпегиле деп канча айттым эле. Анын сага эмне кереги бар? Дос, ыйлап жатат. Боорум ооруду. Ошол маалда телефон түтүгүнөн Тургунайдын ый аралаш үнү угулду. Ооба, сен баштуу, акылдуусуң. Нургазынын жүрөгү бир заматта сол кетти. Ачуусу тарай түшүп, тили байланып, экөө тең үн катпай калышты. Бир аз унчукпай турушту. Мен азыр барам, күтүп тур, деди да телефонду өчүрдү. Телефон өчкөндө Тургунайдын жүрөгү кошо токтоп калгандай болду. Ичин кайгы, өкүнүч, таарыныч каптап деми кысты. Сүйгөн адамынын өзү тандап кетиши өлүмдөн да оор экенин ошондо түшүндү. Жарым сааттан кийин алдына унаа келип токтоду. Нургазы түшүп келе жатты. Бир айдай көрүшпөсө да, аралык бир кадамдай сезилди. Тургунай сагынычка чыдабай, анын кучагына өзү атылды. Экөө узакка чейин кучакташып турушту. Нургазы, кайда жүрдүң? Кимге алмаштырдың мени? Убадаларың гана? Тургунай, бир аз тынчтанчы. Жок дегенде 10 мүнөт ушинтип турайынчы. Тургунай жүрөгү менен бул акыркы жолугушуу экенин сезип, аны бекем кучактады. Бир аздан кийин Нургазы колун бошотуп: Тургунай, мени кечир. Сенин таза сүйүүңдүн кадырына жетпедим, деди. Таштап кетпе мени. Мен сени сүйөм. Жок, мен Акинайды жакшы көрүп калдым, туура түшүн. Жакшы көрүп калдым дегеним ушулпу? Тургунайдын үнү калчылдап чыкты. Мен сага оюнчук белем. Качан кааласаң келип, качан кааласаң кетип. Менин жүрөгүм таш эмес. Ал колун жулуп алып басып кетти. Ошентип Нургазы Тургунайдан да ажырады. Акинай менен жашоо сыртынан жакшы башталды. Айылга алып барып нике кыйдырды, үйлөнүштү. Апасы каттуу каршы болду. Бирок уулунун сүйөм деген сөзүн уккандан кийин унчукпай калды. Акинайдын атасы Амангелди Мурадылович ошол маалда күчүндө турган кез эле. Кудаларды жакшы тосуп алып, чоң той өткөрдү. Шаардын ортосунан 3 бөлмөлүү үй белек кылып, ичин толуктап берип, Нургазыны ишке да жайгаштырды. Нургазы өзүн лотерея утуп алгандай сезди. Бирок адам маңдай тери менен жетпеген ийгилик берекесиз болоорун унутуп койгон эле. Жыргалчылык узакка созулган жок. Акинай үй бүлөлүк жоопкерчиликти ала алган жок. Каалаган учурда кетип, каалаганда келип, баягы жашоосун уланта берди. Уруш талаш күчөдү. Бир күнү Нургазы жумуштан чарчап келсе, эшик алдында кыска көйнөк кийип алып, бөтөн эркек менен турганын көрдү. Ачуусу ташкындап, тигин уруп жиберди. Дагы бир жолу көрсөм өлтүрүп салам, деди. Үйгө кирип Акинай менен каттуу урушту. Кол көтөрдү. Анан кайра кучактап кечирим сурады. Бирок уруш кайра кайталана берди. Бир жыл өтпөй Нургазы жүдөө тартып ичимдикке берилип кетти. Ошол күндөрдүн биринде Тургунайды кокусунан жолуктурду. Ал окуусун аяктап жаткан экен. Нургазы, кандайсың?
Жакшымын, сенчи? Чыдап жашап жатабыз. Экөө чайканага барып көпкө сүйлөштү. Нургазы баарын мойнуна алды. Тургунайдын боору ооруду. Ошондон кийин алар бат-баттан жолуга башташты. Сүйүү кайра жанданды. Баарын жашырып жашап жүрүштү. Көп өтпөй Тургунай кош бойлуу экенин билди. Ата болосуң, деди ыйлап. Нургазы сүйүнүчтөн асманга көтөрүп айланды. Ал Акинай менен ажырашып, Тургунай менен айылга кетүүнү пландап койду. Бирок өзү байкабай, эки үй бүлөнүн ортосунда жашап калган эле. Бир күнү Акинай менен, экинчи күнү Тургунай менен. Ошентип билинбей 7 ай өтүп кетти. Тургунай жумушунан чыгып үйдө отуруп калган. Нургазы күндө келип кабар алып, анын жанында тынчтанып, жашоого болгон көз карашы өзгөрүп, өзүн бактылуу сезе баштаган. Ошол эле маалда Акинай да өзүн жаман сезе баштады. Туздалган бадыраң жегиси келип, тамактын жытынан эле кусуп, алсыраган күндөрү көбөйдү. Жүрөгү бир нерсени сезди. Үйүндө өзү текшерип көрдү. Чындыгында боюнда бар эле. Мына тагдырдын тамашасы. Бул Нургазынын башына түшкөн эң оор сыноо болчу. Ал эки оттун ортосунда калды. Сабыры түгөнгөн Акинай атасынын ишенимдүү адамы Максатка телефон чалды. Алло, Макс? Ооба, Акинай, угуп жатам. Кандайсың? Азыр кайдасың? Офисте отурам, баары жакшы. Иш бар. Угуп жатам, айт. Макс, мен кыйналып кеттим. Жардам керек. Ыйлап жатасыңбы? Эмне болду? Ким сени капа кылды? Айт, башын жулуп алам. Атамга айтпай, Нургазыны аңдып бер. Кайда жүрөт? Ким менен жолугуп жүрөт? Көңүлдөшү барбы? Билип бер. Көңүлдөш дейсиңби? Ооба, өзүм күнөөлүүмүн. Өзүм ошого мажбур кылдым. Акылсыз. Канткен күндө да андай кылбаш керек эле. Эгер кармасам тынч койбойм. Сен аралашпа. Жөн гана ишиңди бүтүр. Калганын өзүм чечем. Макул. Баарын билип бүткөндөн кийин чалам. 2 күн өттү. Акинай душтан жаңы эле чыкканда телефону шыңгырады. Алло? Акинай, кандайсың? Жакшы, Макс. Бүгүн сени офистен көрдүм. Апанын жанында экенсиң. Токтотпой калдым. Бүгүн доктурга баргам. Түшүндүм. Сага айта турган сөзүм бар. Телефон эмес, жолугалы. Эч жака чыккым жок. Айта берчи. Үйүмдүн алдына чыгып тур. Азыр барам. Жарым саат өтпөй Максат келди. Акинай күнгө кактанып отурган. Өзүн дүйнөдөгү эң бактылуу аялдай сезип, ичин сылап, ичинен эмне болсо да Нургазыны кечирем, балам үчүн жашоомду оңдойм, деп ойлоп отурган. Салам, Акинай. Саламатсыңбы, Макс? Көрүнүшүң жакшы. Бүгүн доктурга бардым. 3 айдан ашыптыр. Дагы 1 айдан кийин уулбу, кызбы билишет. Куттуктайм. Бирок сага жакпаган кабарым бар. Эмне? Нургазы жакында дагы балалуу болот. Экинчи аялынан. Анын кош бойлуулугу сеникен да чоң. Ал сага никелүү аял. Түшүнбөдүм. Максат, мен эмне кылам? Ыйлаба. Аны тизелетем. Ким экенин унутуп коюптур. Жок, атамга айтпа. Сен аралашпа. Мен өзүм сүйлөшөм. Максат кетти. Акынай ыйлап курсагын кармап үйдө жатып калды. Ал күнү да Нургазы келген жок. Эртеси кечинде Акынай берилген дареке барды. 3 кабаттагы 55-батирди такылдатты. Ким? Деди аялдын үнү. Эшик ачылды. Ал Тургунай эле. Экөө тең эс болуп калышты. Акынайдын көзү Тургунайдын ичине түштү. Тургунай дароо ичин жаап, эшикти жапкысы келди. Бирок Акынай күч менен кирип барды. Нургазы жок экен. Чыгып кет, деди Тургунай. Шуркуя. Бирөөнүн үй бүлөсүн бузуп, күйөөсүн тартып алдым деп ойлойсуңбу? Шуркуя сенсиң. Мен өзүмө тиешелүү адамды кайтарып алдым. Экөөңдү тең жок кылам. Ким экенимди билбейсиң. Баламды жетимдер үйүнө берип, сени шерменде кылам. Бул сөз Тургунайдын жүрөгүнө бычактай сайылды. Акынай чачынан жулуп чаап жиберди. Тургунай жыгылып муунтуп калды. Акыры жандалбас уруп эшикке жетип, жардам бергиле, деп кыйкырды. Кошуналар чыгып Нургазыга телефон чалышты. Нургазы дароо жетип келди. Эшиктен кирип түз эле Тургунайга чуркады. Тургунай, жаным, эмне болду? Аны ордунан тургузуп бооруна кысты. Акынай, эмне кылып жүрөсүң?
Сенчи, бул ким? Аялым, үйгө кет, кийин сүйлөшөбүз. Жок, азыр мени менен кетесиң. Акынай тынчтан, ille аны, же мени танда. Тургунай менден бала күтүп жатат. Мен баламды таштабайм. Менчи, баламчы? Кайдагы бала? Дагы тузак куруп жатасыңбы? Мен экинчи жолу алданбайм. Эртең ажырашабыз. Акынай анын бутуна жыгылды. Нургазы чын, менин да боюмда бар. Суранам, таштаба мени. Балам үчүн сен үчүн жакшы жакка өзгөрөмүн. Кет эле жүр, деп жалынып айткан эле. Чыгып кет, чыгып кет, деп Нургазы аны түртүк жиберди. Акынай жыгылып түшүп кайра ордунан тура электе Тургунай чачынан жулуп баштады. Көзүндө ырайым жок эле. Ошол учурда Нургазы чыдабай Тургунайды жаактан чаап жиберди. Колунан кармап силкип салды. Акынай үчүн мунун баары кордолуусунун эң түкүрү болду. Өзүн ушунчалык төмөн, ушунчалык керексиз сезди. Ачуусу башына чыгып жинди болгондой айланасындагыны көрбөй, тепкиленип, ыргытып, сындырып жатты. Болду, токтот, деп Нургазы аны подъездге чейин сүйрөп чыкты. Акынай, өзүңдү бас, анан сүйлөшөбүз. Тургунайдын боюнда бар экенин көрүп турасың. Ага коркконго болбойт. А менчи, Нургазы? Сен да бактылуу болосуң. Сенин да өз балаң болот. Азыр туура түшүн. Мен аны таштап кетпейм. Акынайдын ичинен бир нерсе үзүлүп кеткендей болду. Ошол маалда Тургунай артынан жетип келди. Бизге жолтоо болбо. Биринчи кылганың жетет. Нургазыны бактылуу кыла албадың. Эми менден да тартып албайсың. Мен бербейм. Башта жалгыз элем. Азыр уулум экөөбүз бар. Бербейбиз.